Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда учурда 57 кызматкер иштейт. Алардын 4-өө педагогика илимдеринин доктору, 5-өө илимдин кандидаттары жана жогорку окуу жайларында тажрыйба арттырган педагогикалык кызматкерлер. Баарынын максаты ар бир бала окуткан, жаштарга билим берген мугалимдердин квалификациясын заман талабына ылайыктап улам жогорулатуу. Жаңы окуу жылында өзгөчө ушул STEM предметтеринин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу үстүндө каскаддык окутуу усулдарын колдонуу менен ишке ашырабыз деп турабыз. Анын үчүн бизде шарттар дагы кадрлардын потенциалы дагы толук жетишерлик. Мындан сырткары институтта кошумча кесиптик билим берүү борбору бар. Анда билим берүү министрлигинен берилген лицензияга ылайык 15 адистик боюнча техникалык кесиби менен мектептерде иштеп жаткан адистерге контракттык негизде 1,5 жыл педагогикалык билим берилип, мугалимдик кесипке даярдашат. Педагогикалык ишмердүүлүк жүргүзөм деген кагылуучулар тиешелүү документтерин аталган институтка тапшырса, өздөрү тандаган багыттагы педагог боло алышат. Базалык билими химтехнолог болсо же физик инженер болсун дейли, техникалык билимге адистер бизге келип педагогикалык билим алууга дагы болот да. Кызыктар бар. Азыркы учурда 150ден ашык студент окуп жатат. Мында жогорку билимдүү адистер келип тандаган кесиби боюнча окушат. Ал эми атайын кесиптик билим берүү багытын бүткөндөр 2 багытта, башталгыч билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү багытында окушат да, дипломдору жогорку билимде эмес, өздөрүнүн базалык билимине жараша берилет. Былтыркы окуу жылында биз Баткен мамлекеттик университети жана Жалал Абаддагы эл аралык университет менен келишим түзүп, ал жакта да биз өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздү ачканбыз. Ал жакта да биздин окуучуларыбыз бар. Мисалы, кыргыз тилинден бүтүп алып туруп, башталгыч класстарда сабак берген мугалимдер бар. Же болбосо башталгыч класстарды бүтүп алып, мектепке чейинки билим берүүдө иштегендер бар. Ошолор келип бизге 1,5 жылдын ичинде өзүнүн дипломунун деңгээлинде диплом алышып, 1,5 жылдын ичинде экинчи жогорку билимди алышат да. Кошумча кесиптик билим берүү борбору бардык педагогтук кесибин бекемдөөнү каалагандырга ыңгайлуу шарт жаратуу максатында аймактардагы бир катар окуу жайлары менен да келишим түзүшкөн. Негизи ушул Кыргызстан боюнча бир дагы дуңган тилинде берген, дуңган тили адабиятынан берген мугалимдер жок экен. Ошонун негизинде биз азыр 4 адистик боюнча дагы лицензиялык документтерди даярдап атабыз. Бул тарых жана география мугалими интеграцияланган. Экинчиси болсо музыка мугалими, үчүнчүсү технология жана көркөмөнөр, анан дуңган тили жана адабияты мугалимин дагы лицензиясын даярдап атабыз. Кудайым буйруса, ишке ашып кетсе, ал адистиктер боюнча дагы биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Аталган борбордун мындан аркы пландарында өлкөбүзгө жетишпеген педагогикалык адистерди даярдоо. Алардын бири бүгүнкү күндө дуңган тилинде сабак берген мугалимдердин жоктугу. Учурда дуңган тилинен сабак окууну каалаган жарандар өзүнүн өтүнүчтөрүн аткаруу максатында тиешелүү даярдыктар көрүлүүдө. Калия Карыбекова, Бекболот Долдурбеков, билим жаңылыктарына.